Саламатсыздарбы? Эгер сиз швейный цех иштетип турган болсоңуз, өзүңүздүн швейный цехиңиз бар, ИП ачылган, анда сиз ай сайын 161 отчетун тапшырасыз, же болбосо өзүңүз үчүн полис аласыз. Экөөнүн бирөөсүн тандайсыз. 161 боюнча жана полис боюнча менин YouTube каналымда видеолор бар. Могул жерде 20 мартта киргизгем, жаңы версия боюнча 161 отчет боюнча. Ушул видеону көрүп 161 отчетту кантип тапшырат көрүп ушул аркылуу тапшырсаңыз болот. Эгер полис ала турган болсоңуз, электронный полис деп жазсаңыз, электронный полис жана отчет 161. Жок, мына могул жерде электронный полис деген. Ушуну көрүп өзүңүзгө полис аласыз. Эгер Бишкекте жашасаңыз, анда сизге 1395 сом 36 тыйын чыгат полис айына. Өзүңүзгө полис алдыңыз дейли. Мисалы, жумушчуларыңызга ар бирине сизде канча жумушчу, швея, конструктор, закройщик, технологдор иштейт да, ошолордун ар бирине сиз патент аласыз. Патент алуу үчүн сиз өзүңүздүн жеке кабинетиңизге киресиз. Жеке кабинетиңизге киргенде бул жерде электронный патент деген бар. Ушуну басасыз. Муну баскандан кийин өзүңүздүн работнигиңизге патент алуу үчүн патент наемного работника деген бар. Ушул жерди басасыз. Баскандан кийин патент наемного работника деп чыгат. Оң жагын карасаңыз, создать деген кнопка бар. Ушул кнопканы басасыз. Андан кийин ИНН работодателя деген жерге өзүңүздүн ИНН номериңиз чыгат. Ал эми ИНН наемного работника деген жерге сиз өзүңүздүн жумушчуңуздун ИНН-ин жазып, проверить в ГНС деген кнопканы басасыз. Андан кийин ИНН работника өзүңүздүкү чыгат. ИНН работника, наемного работника жазылат. Бул жака оң жагына аты жөнүңүз чыгат. Бул жерде болсо работнигиңиздин аты жөнү жазылат бул тарапта. Анан наименование адреса предпринимательства. Цехиңиз кайсы жерде жайгашкан болсо, ошол адрести жазасыз. Бул жерге сиздин работнигиңиздин номерин жазасыз. Адрес предпринимательства деген жерге адрести жазып, электронный почта наемного работника жумушчуңуздун почтаңызын жазасыз. Андан кийин Бишкекте болсоңуз, Бишкекти тандайсыз, өзүңүздүн жайгашкан жериңизди көрсөтөбүз. Бул жерге районду көрсөтөбүз. Андан кийин вид экономической деятельности деген жерге производство готовых текстильных изделий, одежды и головных уборов, кроме одежды из меха. Ушуну тандайсыз. Анан күндү тандайсыз. Бул артка алганга болбойт. Кайсы күнү жазап турган болсоңуз, ошол цифрадан дальше кетиш керек да. Ошондо бүгүн 18 июньда тандасак, кийинки 17 июлга чейин 1 айлыкты көрсөтсөңүз болот. Кааласаңыз 2-3 ай 180 күнгө көрсөтсөңүз болот. Заработная плата за месяц айына канча айлык төлөп бересиз, ошону көрсөтөбүз. Мисалга 40 000 деп жазып коелу. Ошондо бул жерге 299 сом 64 тыйын пенсионный фондго кетет, накопительный фондго, страховая база 14 948. Бул фиксированный суммалар. Буларды өзгөрткөнгө болбойт.
Так, бұл жерде сумма патенті автоматически чыгат 1872 сом. Андан кейін пенсионный фонд. Бұлардың бардығы автоматически өзі программа есептеп берет. Бұларды өзгөртө албайсыз. Болгону бұл жерге өзүңүз зарплатаны көрсөтөсүз. Ошондо сиздин работнигиңизге 3670 сом 59 тыйын эме чыгат. Төлөй турган сумма чыгат, патенттин баасы. Мунун ичинде ошо пенсионный фонд, андан кейін полис кошо кирет. Андан ары сиз подтвердить и оплатить деп жазсаңыз, бассаңыз, QR-код чыгат. Ошол QR-кодду сканировать этип төлөп коесуз. 3670 сом ай сайын. Канча 10 швеяңыз болсо 10 кишиге бересиз. Швеялар зарплатасын көрсөтсөңүз деле бул жерде өзгөрбөйт. Андан кейін жумушчуларга патент алганды көрсөттүм. Андан кейін бул 3 айда бир квартальный отчет тапшырасыз. Бул отчетко ар 3 айда кирешени көрсөтөсүз жана 0,25% единый налог төлөйсүз. Бир жылда 4 квартал бар. Бул жерге көрсөтүп койдум: январь, февраль, март. Март бүткөндө биринчи квартал бүтөт. Сиз биринчи кварталдын отчетун апрелде тапшырасыз. Апрель, май, июнь экинчи квартал. Экинчи квартал бүткөндө сиз июль айында тапшырасыз. Ошондо азыр экинчи квартал бүтөт, могул июнь бүтсө. Андан кейін дальше ушул график менен тапшырып кете бересиз. Квартальный отчет боюнча дагы видео бар. YouTube каналда азыр көрсөтүп коем. Мен YouTube каналымды ачсаңыз, бул жерге единый налог деп поискке жазсаңыз чыгат. Бул жерде кафе, ашканалардыкы экен жана 0,5 ставка торговляны бар экен. Айырмасы жок. Любойун эле ачып көрсөңүз болгону өзүңүздүн ставкаңызды тандайсыз. Швейный цехтердики 0,25%. Ошону тандап отчетту сдавать эте бересиз. Личный кабинеттен единый налог деген тандайсыз. Андан кейін өзүңүздүн оборотуңузга жараша 30 миллионго чейин доходуңуз, бир жылдык доходуңуз 30 миллионго чейин болсо, анда малый предпринимательствону тандайсыз. Стрелканы базасыз. Отчет ачылат. Отчет ачылгандан бул жакта өзүңүздүн данныйыңыз автоматически толот. Кайсы кварталга берип жаткан болсоңуз, ошону тандайсыз. Экинчи квартал дейли. Анан ылдый көздөй түшөбүз. Ылдый көздөй түшкөндө швейное или текстильное производство деген бар. Ошонун базасы дагы бул жерге өзүңүздүн выручкаңызды жазасыз. 3 айда канча сизге киреше түштү? 500 000. 500 000 эмес, эми сиздер канча 1 миллион деп коелу. 1 миллион болсо, так. 1 миллион эмес, канча болуп калды могул жерде? Так. 1 миллион, 1 миллиондуку 2500 сом. Болгону ушуну төлөп коесуз. Эң ылдыйына басып туруп, сохранить деген кнопканы басасыз.